Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадам жарыялуулук бөлүмүнүн башчысы Руслан Айтиев. Бул жер өзүңүздөр көрүп турган Чабай айыл аймагынын Ясная Поляна участкасы. Бул жерде бүгүнкү күндө 37 үй бүлө жашап келүүдө. Буга чейин өкмөт тарабынан 37 үйгө кожолукка жерлер бөлүнүп берилген. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан корутунду чыгарылып, судалар берилген. Бирок азыр жаңы алган жерлерине турак жайларды салышып, бала чакаларын чыгарып, өздөрү көчпөй келүүдө. Бул көчкүнү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан акыркы 2 жылдан бери көрктөндүрүү боюнча жумуштар жүрүүдө. 7 гектар жерди бул жерди айланасын тосуп, бадам, айланд, кайрагач бадалдарын эгилген. Азыркы күндө айланасы тосулган. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Нол тарабында дагы бар. Ал жерге дагы 5 гектар жерге ал жерде көчкү бар. Көчкүгө айланасы тосулуп, сетка менен бактарактар эгилип, көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Бул көрктөндүрүүнүн негизги максаты өзүңүз билесиз, тамыры өсүп, жердин калыбына келүүсүнө жардам берет, көчкүнүн алдын алуу боюнча. Быйылкы жылга дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан азыр 5 гектар жерге айланасын тосуп, көчөт олтургузуу пландары жүрүүдө. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кайрылуу болуп, Жайзет аркылуу дагы 5 гектар жерге айланасын тосуп, калыбына келтирүү жумуштары пландаштырылган.